Тыныштыкты тараткан үрөнүндө, адамзаттын жетилген түнөгүндө, айкөлө манас алыскы күнбөздө эмес, ар бириңдин мекенчил жүрөгүндө деп. Акын жана журналист Жыргалбек Касаболотов жазгандай, жүрөгүнө улуу манасты уялаткан жалындуу жаштар менен Манастаанын интеллектуалдык телетаймашы кезектеги чыгарылышын баштады. Арыбаңыздар, уюткулуулуу журтум. Сиздер буга чейинки таймашыбыздан окутуу орус тилдүү жана өзбек тилдүү мектептер арасындагы республикалык таймашыбыздын жарым финалдык баскычтарын көргөнсүздөр. Бүгүн сиздерге таймашыбыздын финалдык баскычтарын тагыраагы байгелүү орундар үчүн ат салышканы келген топтордун таймашын сунуштайбыз. Ал эми таймашыбыз Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук нарк жөнүндө жана Манас үчилтеген тараптан изилдөө жана жайылтуу боюнча чыгарган жарлыктарын ишке ашыруу максатында уюштурулууда. Таймашыбыздын негизги өнөктөшү жана башкы демөө өрчүсү болгон Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигине, Кыргыз улуттук Манас театрына терең ыраазычылык билдиребиз. Манастаануу интеллектуалдык таймашы Манас эпосун тереңдеп окуп үйрөнүү боюнча мектеп окуучуларынын, мугалимдердин изденүүсүнө, билимине, таптыштыгына баа берет. Райондук, шаардык жана ошону менен катар облустук тандоо отурлардан республикалык таймашыбыздын жарым финалдык баскычынан жогорку упайлар менен финалдык баскычка байге талашуу үчүн өткөн топтордун нагыз мыктылары бүгүн кайрадан студиябызда. Буларды тааныштырсам, алгачкы топ Нарын облусунун Кочкор районунан келген Каныкей тобу даярдаган мугалими Солпуева Акак эжебиз. Каныкей тобунун атаандашы Ордолуу Ош облусунун Ноокат районунан келген Манас Мурас тобу даярдаган мугалими Тажибаева Барчын эжебиз. Манас Мурас жана Каныкей тобунун атаандашы өзбек тилдүү мектептен келген Жалал Абад облусунун алыскы Алабука районунан келген Көзмөнчок тобу даярдаган мугалими Олжобаева Дилбар эжебиз. Көзмөнчок, Манас Мурас жана Каныкей тобунун таймашына сарасеп сала турган даражалуу калыстар курамын тааныштырсам, калыстар тобунун мүчөсү, маданияттын мыкты кызматкери, кыргыз тили төш белгисинин ээси, белгилүү манасчы, Манастаанын интеллектуалдык телетаймашынын башкы редактору Нурбек Талантбек уулу. Калыстар тобунун төрагасы, таймашыбыздын кеңешчиси, Гиннестин рекордсмени, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, белгилүү манасчы Рыспай Исаков агайыбыз. Калыстар тобунун мүчөсү, мамлекеттик жана коомдук ишмер, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин 5 жана 6 чакырылышынын депутаты, Кыргыз Республикасынын экс-вице-премьер-министри, Манастаанын интеллектуалдык телетаймашын ар тараптан колдоп келе жаткан калкыбыздын меценат уулу Алмаз Баатырбеков агабыз. Калыстар тобу ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Ал эми биздин топторду даярдап келген Көзмөнчокту, Манас Мурасты жана Каныкей даярдап келген устаттар сиздерге баш ийип таазим этебиз. Сиздер менен финалда көрүшкөнүбүзгө чексиз кубанычтабыз. Эртең Кудай буйрса, байге тапшырууда дагы сиздерди көргүм келет. Орун алыңыздар. Таймашыбыздын эң алгачкы киришүү бөлүмү болгон ураан чакыруунун кезегин Каныкей тобу сиздерге узатабыз. Майсылаган, эмгектен эли сыналган, күн түнү айтып Манасты сагынбай шапак чыгалган. Өстү эли топтолгон, жашоого эдик коштолгон, салам айтып турабыз, кар жатпас кара кочкордон. Келечек беттеп жылабыз, үлгү алып бизде турабыз, Каныкей биздин тобубуз, саламды элге сунабыз. Узун чачтын ыктуусу, ургаачынын мыктысы, акыл айтып Манаска кеңеш берип турчусу. Колунан көөрү төгүлгөн, оготпөс соот тигилген, курал жарак жасатып, чоролорго берилген. Көрөгөч залкар жан экен, кайраты тоодой бар экен, ургаачынын асылы кыргызга бүткөн баг экен. Агарган таңды атырып, осуят ишке ашырып, бар бололу кыргыз эл, Манасты ураан чакырып, Манасты ураан чакырып, Манасты ураан чакырып. Топ башчысы Эмилбекова Дина, топ мүчөлөрү Станбекова Амина, Мирланова Сакал. Каныкей тобуна ийгиликтерди каалайбыз, дагы ыраазычылык билдиребиз. Кезек алардын атаандашы болгон ортодогу Манас Мурас тобу сиздерде. Ассаламу алейкум кадырман калк. Саламдашуу кыргызда алуу бир нарк. Улуу Мурас, жолубуздун чырагы, бейпил жашоо, бейкуттуктун жыргалы. Кемеңгер элибизден калган Мурас. Эң ыйык, эң асылым Манас Мурас. Мактообуз, Манас, 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 даңктообуз, Манас, 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 ураныбыз, Манас, Манас, Манас. Манас Мурас, кандай уйкаш угулат. Манас кыргыз ичкен тунук мөл булак. Муундарга, кылымдарга калтырып, айтып келген
сөзмөр элим ырганак. Зор Манас, көлөмүнө жетпес женем. Чарчабай 3 ай айтса түгөн бөгөн, Кыргызда дагы толгон көп окумуштар, чынында баары сенин күчүң белем. Белес белден борондоп 5 удургуп өткөн сөз, баласына атасы мурас кылып кеткен сөз. Эли сактап жүрөккө биздин күнгө жеткен сөз. Жаштыкта билим алып таймаштарда жүрөбүз. Амандашып алалы биз Манас Мурас тобу болобуз. Мен топ башчы Хакимов Сафалы топ мүчөлөрү. Мамажанова Сугдияна. Мамажанова Фареңиз. Манас Мурас тобуна дагы ийгиликтерди каалайбыз, ыраазычылык билдиребиз. Кезек аларына тандаш болгон соңку Көзмончок тобу сиздерде. Эпосту окуп келебиз. Байыркы түрк элден биз Көзмончок деп аталып, кыргызча салам беребиз. Арбаңыздар. Кыргызымдын жан дүйнөсү сыргабай, керемет бир кемеңгерлүү ыргабай. Суктаншат коз болгон жерме, көз артпасын бейпил болсун жерге май. Бабалар бизге берген ыйык белек. Белекти көз тийгизбей сактоо керек. Гиннестер китебине кирген эпос өчпөстөн түбөлүккө жашай берет. Манасты сактап кылымга алып келген Эр Манас, элдин башын коштуруп журт кылып келген Эр Манас. Манас, Манас, Манас. Топ башчысы мен Мансурова Муктасар, топ мүчөлөрү Гафурова Салиха, Абдуллаева Феруза. Көзмончок тобуна дагы ыраазычылык билдирип, ушуну менен биз ураан чакыруу бөлүмүн жыйынтыктайбыз. Бул бөлүмдө кайсыл топ канча упай топтоду, жалпыңыздардын назарыңыздарды экранга бурабыз. Үчүлтик бөлүмүнүн алгачкы суроосу Каныкей тобу сиздерге. Көкөтөйдүн ашы эмне үчүн каркырада өтөт? Көкөтөйдүн ашы каркырада өткөн себеби каркыра атуу кылат каркыра сай сайынан миңден булак коюлат. Каркырага барганда ошо каркыра жери кенен суусу бар, отуну кенен жер экен дейт. Ага чейинки кыдырган Сарыарка суу самырга барганда суусуз жер экен, отуну жок экен, жери тар экен деп, анан каркырага барганда ат чабууга жери кенен экен, ошо кемеген асканга жери бар экен, суусу көп экен, отуну көп экен деп, ошо ылайыктуу жер экен деп тандашат. Каныкей тобу азаматсыздар, жооп туура. Кийинки суроо Манас Мурас тобу сиздерге. Көкөтөйдүн ашына камылга көргөн ташкенттик эмне үчүн койлорун коозу башы копого семирткен? Ташкенттиктер коозу башы копого семирткендигинин себеби ал өзүнүн аты айтылып тургандай, коозу башы копого ал койлорго өтө ыңгайлуу жер болгон да. Ал жерде оттогон койлор жакшы семирген жана эти даамдуу болгондуктан ташкенттиктер көбүнчө койлорун ушул жерлерде семиртет. Баракелде, жооп туура азаматсыз. Кийинки суроо Көзмончок тобу сиздерге. Бокмурун эмне себептен атасынын керезин өз оозунан укпайт? Бокмурун атасынын керезин өз оозунан укпаган себеби ал өзүнө аял издеп жүргөн болот. Мына ушул себептен ал атасынын керезин өз оозунан укпай калат. Жооп туура азаматсыздар. Кийинки суроо кайрадан Каныкей тобу сиздерге. Сейтек таласка бара жатканда эмне үчүн кыл күрөңдү минип барат? Себеби кыл күрөң деген тулпар аябай өзү күлүк ат болот, жана ошондой эле таластан келген кыргыздардан таластан келген ол жого келген ат болот, ошондуктан минип барган. Жооп туура азаматсыздар. Кийинки суроо Манас Мурас сиздерге. Акеркеч Тайбурулду эмне үчүн дароо өлтүргөн эмес? Акеркеч Тайбурулду өлтүрбөгөн себеби мындай салт бар да. Эгерде балбандын аты өлсө, ал өзү да өлөт, жеңилет дейишет. Жеңилет болгон. Ошондо мен муну алдын кыйнайын деген дагы ушул бурулду кыйноого салат. Эпосто бул мындай келтирет. Бечара Тайбурулга туягына шиш кагып, кулагына коргошун куюп, жал куйругун кесиптир. Андан кийин байкушту жаман чобур кашаң деп кербенчиге сатыптыр деп айтылат. Жооп туура азаматсыздар. Кийинки суроо кайрадан Көзмончок тобу сиздерге. Тайбурул кантип Карасарттын колуна тийип калган? Карасарттын колуна тийип калгандыгынын себеби Акеркеч аны
кордук көрсөтүп, кыйнап, кулағына коргошун куйгандан кийин жүк ташуучу кербенчилерге саткандан кийин 40 кербен баш карасарт болгондуктан Тайбург карасарттын колуна тийип калат. Жооп туура, азаматсыздар. Кийинки суроо кайрадан Каныкей тобу сиздерге. Эмне үчүн Сейтектин бир гана чоросу же кеңешчиси болгон? Биздин оюбуз боюнча себеби анын ошо бир эле кеңешчиси Акжолтой болгон. Акжолтой ошо өзү 40 чорого тете болгон, аябай акылман жана күчтүү баатырлардын биринен болгон. Ошондон бир эле кеңешчиси болгон деп ойлойбуз. Мындан сырткары кошумчалай кетсем, Сейтекке деген 40 чоронун кереги жок болгон. Себеби дегенде Манас атабыздын 40 чоросу болгон. Анткени Манас атабыз деген туш тарапка айдалган кыргыздарды чогултууга, мамлекет түзүүгө 40 чоро күткөн. Ал эми Семетей менен Сейтек эпосунда Семетей атабыз менен Сейтек атабыз 40 чоро күткөн эмес. Себеби алардын ал эпостордо деген ички душмандар менен согушкандыктан алар чоро күткөн эмес. Баракелде, жооп туура, азаматсыздар. Кийинки суроо кайрадан Манас Мурас сиздерге. Акжолтой эмне себептен Коңурбозду минбей калат? Акжолтой Коңурбозду минбей калгандыгынын себеби ал жолдо кетип жатканда жолдон тойбос койбос деген жырткыч айбан чыгып калат. Ал ошондо Акжолтойдун аты ошол жырткычты көрүп, жүрөгү жарылып өлүп калат. Ошондон кийин ал Коңурбозду минбей калат. Бирок ошол учурда ал эчала Акжолтойго келип, Кулансур менен Кулунсурду жетелипке куштап келет дагы. Сага бердим Кулунсур, Байтал бейнин кулуну деп Кулунсурду белип кетет. Баракелде, жооп туура, азаматсыздар. Кийинки суроо кайрадан Көзмөн Чоктообу сиздерге. Акбермет Сары Оруудан кантип сакаят? Акбермет уктап жатып түшүндө Сейтекти көрүп, ага ашык болуп, аны сүйүп, кыдырып таба албай кайра келип, ал Сары Оруу болуп калат. Анан Акжолтой Сейтекке кеңешин берип, сен Акберметке барып үйлөнгөн дейт. Ошондо Сейтек Акжолтойдун кеңешине көнүп, Акберметке келип үйлөнгөндө Акбермет Сейтекке жетишкендигинен Сары Оруудан сакаят. Баракелде, жооп туура, азаматсыз. Ошон үчүн элдик поэмаларыбызда биздин Сары Орууга дарыгыс деп ар дайым сүйүүнүн символу катарында айтылып келет. Кийинки суроо Каныкей тобу сиздерге тест түрүндө берилет. Экранга назар салабыз. Абыке Көбөш Манас каза тапкан соң канча күндөн кийин ордого кол салат? А варианты 70, Б варианты 6 ай, В варианты 20. Убакыт. Биздин жооп В варианты 20 күн. Туура жооп. Жооп туура, азаматсыздар. Кийинки Манас Мурас тобуна дагы суроо тест түрүндө берилет. Экранга назар салабыз. Эсенкандын канча баласы бар? А варианты 60, Б варианты 35, В варианты 40. Биздин жооп Асы 60-та. Сиздерге каршы жооп туура эмес, туура жообу 35. Кийинки суроо Көзмөн Чоктообу сиздерге тест түрүндө. Кыпчактардын каны ким? А үрбү, Б агыш, В жамгырчы. Биздин вариант А үрбү. Үрбү. Туура жообу. Жооп туура, азаматсыздар. Каныкей тобу сиздерге дагы бир ирет тесттик суроо. Экранга назар салабыз. Жакыптын канча баласы бар? А варианты 6, Б варианты 8, В варианты 2. Биздин жооп Б варианты 8. Туура жоопту экрандан көрөбүз. Жооп туура, азаматсыздар. Кийинки тесттик суроо Манас Мурас тобу сиздерге берилет. Экранга назар салабыз. Күлчөронун баккан энеси. А варианты Аруке, Б варианты Каныкей, В варианты Бурулча. Биздин вариант Б варианты Бурулча. Туура жоопту кайрадан экрандан алабыз. Жооп туура, азаматсыздар. Кийинки тесттик суроо Көзмөн Чоктообу сиздерге берилет. Экранга назар салабыз. Коңурбайдын небереси. А варианты чоң ките, Б варианты чоң билгич, В варианты чаңдаяк. Биздин вариант Б чоң билгич. Туура жоопту кайрадан экрандан көрөбүз. Тилекке каршы жооп туура эмес, туура жообу чоң ките. Ушуну менен биз 3 илтик бөлүмүн жыйынтыктайбыз. Бул бөлүмдө кайсыл топ канча упай топтоду? Жалпыңыздардын назарыңыздарды экранга бурабыз. Кеме да сүзөт көл болсо, кемеге түтөйт жел болсо. Кубатка кубат кошулат, күч менен акыл тең болсо. Манас эпосунан Рыспай Исаков. Саякбай Каралаевдин оозунан жазылып алынган Манастын көлөмү 500.553 сапты түзөт.
Ал эми бир сапта 4төн сөз болгондо бул 2 миллиондон ашуун сөздөр болду. Алардын ичинде кандай көнөргөн сөздөр менен макалдар, ташка тамга баскандай бир эле туруп, тоодой ойду томуктай сөзгө батырган кандай нусколор менен сабактар жатат. Албетте, бул кыргыздын байыркы кеп маданиятынын көз кайкыган бийиктиги деп айтып келебиз. Так ошондой улуу дүйнөгө балдар анын ичинде кездешкен көнөргөн сөздөр менен макал лакаптарды канчалык деңгээлде өздөштүрдү, өз боюна кандай сабак алып сиңирди, чогуу көрөбүз. Анда эмесе куржунга катылган көнөргөн сөздөрдү балдардын сөз байлыгы менен чечмелеп, эпостун ичинде кандай болуп кездешет, чогуу баамдайлы. Келиңиздер. Бизге көнөргөн сөздөн саяң деген сөз келген. Саяң деген сөздүн мааниси бул сейрек, суюк деген мааниде колдонулат. Эпоста мисал келтире кетсек, Ажыбайдын карт көрөң, куйругу саяң жалаас, куланды кылса куткарбас деп эпоста эскерилет. Бул ошо Ажыбайдын тулпары карт көрөңдү сүрөттөлүшүндө эскерилет. Чалгын окуяда айтылат. Сиздердин жооп? Таш сайынган деген сөз келген. Таш сайынган бұл Қытай монголдордун бір күні қойылған, чыйылган, бір күндө боло турган белгиси болгон. Ал эпоста мындайча айтылат. Эпоста мисал кылып келтирсек, бул билерикти туткундап алышканда Нескара ушунда Кытайдын таш сайынган Кытайдын дөөлөрүн билерикти туткундап алган жөнөткөндө билериктин колунан Кытайдын тазалары мерт кетет дегенде, Кытайдын таш сайынган тазалары мерт кетет деп айтылган жай бар. Рахмат. Көзмөнчок, сиздердин жооп? Бизге көнөргөн сөздөрдөн мискин деген сөз келди. Мискин деген сөздүн мааниси бейбечара, байкуш дегенди билдирет. Эпосто мисал келтире кетсек, Манастын тол элегиндеги бабалар окуясында кездешет. Жакып балалуу болбой туруп, бейбечара байкуш мискиндердин курсагын тойгузганда алар колун жайып бата беришкенде мындайча айтылган жайы бар. Б баштаган 5-9, Т баштаган 4-9, мискин менен бакырга, назырга байлап койду эми деп айтылган жайы бар. Азаматсыздар, урматтуу оюнчулар, сиздердин чечмелеп бергениңиздер, мисалыңыздар Калыстар тобу тарабынан атайын кошумча пикирлер менен коштолгон жок. Ийгиликтерди каалайбыз дагы биз сыр куржун бөлүмүн жыйынтыктайбыз. Таймашыбыздын кезектеги бөлүмү болгон сырттандарды сынайбыз бөлүмүн баштайбыз. Бул бөлүмдө чыны менен топ башчылары ушул топту алга сүрөйбү же тескерисинче таалайын таш каптырабы чогуу көрөбүз. Берилген 20 көзүрмемдин ичинде 10 суроо узатыш менин шартым. Ал эми балдардан ооба же жок деген гана жооптор талап кылынат. Бир суроо 1 балдан бааланат. Упай топтоого чоң мүмкүнчүлүк түзүлүп турган шарт. Кезек Каныкей тобунун сырттаны сизде. Кандагайды тигүүдө болот колдонулабы? Ооба. Семетей кызырга таластан жолугабы? Жок. Канча айлакта көмүр кени болгонбу? Жок. Орунбору Манаста айтылабы? Ооба. Шейрен Коңурбайдын чабарманыбы? Жок. Манаста мом темир колдонулабы? Ооба. Канча айлактын алгачкы ээси Коңурбайбы? Ооба. Сырбараңды Манас жасатканбы? Жок. 40 мүңкүрдүн башчысы Байчоробу? Жок. Медресе Коңурбайдын карындашыбы? Жок. Каныкей тобунун сырттан өзүнүн мыктылыгын көрсөттү дегенибиз берилген суроолордун ичинен бирөөсүнө гана ката жооп берип, жыйынтыгында 9 деген жогорку упайды топтоду. Азаматсыз. Алоокенин 34 уулу болгонбу? Жок. Каныкей жетекчилик кызматты аркалаганбы? Ооба. Чубак алгач 12 жашында окууга барганбы? Ооба. Чубак Мисирден билим алды беле? Ооба. Тайбурун Сары Жаздыга барабы? Жок. Чубак 6 шаарга султан болду беле? Жок. Калкамандын караты ай туякка чалынабы? Жок. Үлбү Темиркандын күйөө баласы болгонбу? Жок. Музучак бөрүкөстүн ордуна кан болобу? Ооба. Мускиндик 12 кандын чатагында келеби? Жок. Манас Мурас тобунун сырттаны өзүңүздөр көргөндөй сүрдөп кеттиби? Айтор берилген 10 суроонун ичинен 5-өсүнө ката жооп берип, жыйынтыгында 5 упай топтоду. Бул дагы болсо 50-50 дегендик. Жоктон көрө жогору шүгүр дейли. Ийгилик. Мускиндик кыргыз каныбы? Жок. Карачач Каныкейдин колунан каза болобу? Жок. Карагүң Чүрөктүн досубу? Жок. Кулаалы жырткыч жаныбарбы? Ооба. Адыбай Көз Камандын уулубу? Жок. Көкчөкөз Үсөндүн уулубу? Жок. Манас дыйканчылык кылганбы? Ооба. Көк чыбык Серектин тулпарыбы? Жок. Бакайдын жан казаны болгонбу? Ооба. Коёнаалы чоң казапта каза болобу? Жок. Көзмөнчок тобунун сырттаны дагы өзүнүн мыктылыгын көрсөттү. Берилген суроолордун ичинен 2-өсүнө гана ката жооп берип, жыйынтыгында жогорку 8 упайды топтой алды.
Таймашыбыздын жыйынтыктоочу бөлүмү болгон атаандаштардын өз ара суроо бөлүмүн баштайбыз. Бул бөлүмдө топтор үйлөрүнөн камдап келген суроолорду бири-бирине узатат. Сиздер болсо бүгүн окутуу орус жана өзбек тилдүү мектептерден келген топтордун таймашын көрүп жатасыздар. Алардын алгачкысы болуп төрдөгү өзбек тилдүү мектебибиз Манас Мурас тобуна, орус тилдүү мектептен келген Каныкей тобунун суроосуна кулак түрөлү. Баарыбызга белгилүү болгон тал чокуну Манас атабызга чейин ким ашкан? Биздин жооп Манас атабыз тал чокун ашканга чейин эч ким ашкан эмес. Туура жооп. Туура жообун айта кетсем, тал чокуну ким ашкан? Бейжиңге бейпай салам деп, кара калмак Кытайды каратып жеңип алам деп Өрөсөм Дасанер ашкан. Андан кийин ким ашат? Айкөл Манас Шер ашат деп Алмамбет менен Чубак атабыздын айткан жайы бар. Сиздерге тилекке каршы жооп упай бере албайбыз. Манас Мурас тобу сиздер көзмөнчок тобуна карата суроо узатыңыздар. Биздин сурообуз төмөндөгүдөй. Бакай атабыз канча айлык болгондо апасынан жана канча жашында атасынан айрылат? Бакай атабыз 6 айлыгында энесинен, 1 жашында атасынан айрылган. Жооп туурабы? Жообуздар туура, сиздерге 5 упай беребиз. Рахмат. Азаматсыздар, көзмөнчок тобу, анда эмесе көзмөнчок тобунун Каныкей тобуна карата суроосуна көңүл буралы. Карыкандын тартып жүргөн төлгөсүнүн аты кандай? Карыкандын төлгө тартканы бул чоң казатта айтылат. Коңурбай жеңилип бара жатканда бизге кол жиберсин деп кат жазып жибергенде ошондо Карыкан бөркү деген төлгөнү тартып жаткандыгы айтылат. Тилекке каршы жообуңар туура эмес, бөркү эмес, бөйкү деген төлгөсүн тартып жүргөн бөйкү. Эпоста мындай деп айтылган жай бар. Бейжиңдеги Карыкан бөйкү деген төлгөсүн тартып жүргөн эмеспи деген ырсаптар кездешет. Упай? Упай бере албайбыз. Тилекке каршы өзүңүздөр көргөндөй Каныкей тобу кайсы бир деңгээлде жооп берди деп турган болсок, көзмөнчок тобу упай бербей койду. Албетте калыстар дагы муну ары калчап, бери калчап өз баасын берет деген ойдо. Биз ушуну менен бүгүнкү таймашыбызды жыйынтыкта олтурабыз. Ал эми бүгүнкү таймаш канчалык деңгээлде болду, кайсыл тайпа кандай упай топтоду, жыйынтык чыгаруу үчүн кеп тизгине кайрадан калыстар тобу сиздерде. Жалпы оюн өтө кызыктуу өттү. Командалардын даярдыктары өтө чоң деңгээлде экенин көрдүк. Уран чакырууда, саламдашууда бардык 3 команда тең Каныкей, Манас, Мурас көзмөнчок топтору 5тен бал алышты. Сыргуржунда 3 команда тең толук туура жооп берди. Сырттандарды сынайыбызда баарыбыз көрдүк. Команданын башчылары Каныкей тобу 9 суроого жооп берди. Манас Мурас тобу 5 суроого туура жооп берди. Көзмөнчок тобу 8 суроого туура жооп берди. Өз ара суроолордо Манас Мурас тобу бал алган жок, туура эмес жооп берип калды. Көзмөнчок тобу туура жооп берди. Анан жерде биз Каныкей тобун кеңешип, бир тамгадан туура эмесирээк болуп калган себептен 3 деген бал берүүнү, жалпы жообу туура болгондуктан 3 деген балды берүүнү туура көрдүк. Жалпы жыйынтыкка келсек, Каныкей тобу 47 упай, Манас Мурас тобу 35 упай, көзмөнчок тобу 43 упай алды. Өз мезгилиндеги ар кайсы манасчылардын айткандарын угуп каныккан Сагынбай Орозбаков өз репертуарын аң сезимдүү түрдө андан ары кеңейткен жана толуктаган. Орозбаков өтө таланттуу элдик айтуучу. Виктор Жермунскийдин Манас эпосун изилдөөгө киришүү эмгегинен. Таймашыбыз Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук нарк жөнүндө жана Манас үчилтиген ар тараптан изилдөө жана жайылтуу боюнча чыгарган жарлыктарын ишке ашыруу максатында уюштурулду. Ал эми таймашыбыздын ар тараптан колдоо көрсөтүп негизги өнөктөшү болгон Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигине, Кыргыз улуттук Манас театрына терең ыраазычылык билдиребиз. Өзүңүздөр көргөндөй бүгүн таймашыбыз окутуу өзбек тилдүү мектептен келген
Көзмөнчок жана Манас Мурас топтору менен бирге окутуу орус тилдүү мектептен келген Каныкей тоонун ортосунда болду. Топторубузга ийгиликтерди каалайбыз дагы, сапарыбызды ушуну менен карытабыз. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча жалпы журт эсен болуңуздар. Көрүшкөнчө достор.